Мен төрөлгөн күнүмдү белгилеген менен мени төрөгөн апам төрүмдү жок. Менин ыйлаган үнүмдү элден биринчи угуп сүйүнгөн энем жок. Мына ушинтип ушул күндө төрөлгөнүмдү энемдин төрөтүн эстеп алам. Андан бери жылдар агылып өтүптүр. Ошондо аккан суулар акканы менен эне бала ажыраган. 50 жылдан ашык убакыт өткөн. Апам дагы 50ден өткөндө мага көрүнбөй жерге көмүлүп алган. Аны көмүп жатканда колу бутун бош коюп каршылык көрсөткөн эмес. Өз көзүм менен көргөнүмдү айтып жатам. Анда апама эмне көмүлдүң деп таарынгам. Ошондон бери төрөлгөн күнүмдө апамдын өлгөнүн эстейм. Бүгүн да эстеп жазып жатам. Апа, мен жазуучу, драматург, журналист болгом. Менин чыгармачылыгымды, жарыкка чыккан китептеримди көрбөй калдыңыз. Сиздин жалгыз уулуңуз эмесмин. Онду төрөгөнсүз. Албетте, ар бир уул кыздарыңыздын өзүнчө кыял мүнөздөрү бар. Сиз менин өзүмдүн өзүнчө апамсыз. Апам, этиң ысып калыптыр деп колу менен башымды кармаганда, апамдын колунан башымдын ооруганы басылып калчу. Апам каякта деп издечүмүн. Качан келет деп күтчүмүн. Азыр деле апам жок деп жоктоп келем. Жоксуз. Жакында уулундастан сиз жака сапар алган. Кокус. Ал тааныбай калса, таарынбаңыз. Ал сизди, сиз аны көргөн эмессиз. Көрүшкүлө. Менде ушундай болуп кетти. Эми жаныңызды жай коеюн. Эсиме түшүп, түшүмө кирип турасыз. Өзгөчө күндөрдө жаткан жериңиз жайлуу болсун.